Эми менин түшүнүгүмдө аял заты алама болгон соң бизди угуп жаткандар көбүрөөк айымдар. Мен айымдарга бир нерсени айткым келет да. Мен дайыма айтам. Каныкей апабыздын Семетейге айтып берген монологу бар да. Ошол атаң анасты ажыбай карабай уктап кетип анан өлүп калыптыр. Аркасынан коңгурбай сайып кетиптир. Атаңдын көрү дүйнө дейт да. Катын болбой эр болсом, кароолчусу атаңдын ажыбай болбой мен болсом, чийбейт белем сызыкты, көрсөтпөйт белем кызыкты дейт. Мындай учур ар бир аялда көп болот. Кап, мен аялмын да болбогондо депчи. Биринчиси аял экенибизге шүгүр айталы. Бала төрөп, ошо бала ичиңен чыгып келип ыңа деп келгендеги көкүрөгүңө жатып, анан денеңен чыккан сүттү берүү вазыйпасы бизге гана буйрган. Кандай бакыт. Мээрим берүү вазыйпасы бизге буйрган. Жигиттер келип мен жарым бол деп келип үйүбүзгө сурап, жүрөгүн, калыңын, шакегин тартуулап бизди үйүнө алып кетет. Нандырат. Алып сүйүүсүн, акчасын, үйүн бизге берет да. Бул да сонун жоопкерчилик. Муну үчүн да шүгүр айталы. Анан эң негизгиси аялдарга болгон тыюулар бул аялдарды чектөө, басмырлоо эмес, аялдын кол жеткиздиги, аялдын сулуулугу, аялдын корголуу керек экендиги, аял аны кылса анын жан дүйнөсү же физикалык абалы жабыркап кала тургандыгынан улам айтылгандыгын сезип жашайлы. Мен бардык айымдарды жакшы көрөм. Биз жаркырап жашасак, биз өзүбүздү тапсак, биз сүйсөк жана сүйүлсөк, жана жүздөгөн кыздардын арасынан бизди тандаган күйөөбүздү кемчилиги менен кабыл ала берсек, анда бакыт бизди ээрчип жүргөн болот. Мен силердин барыңыздарга бакыт каалайм.